Абсамат Масалиев жана Нурматов көчөлөрүнүн кесилишинде билесиздер, бул жерде канал бар, Яккалик каналы. Абдан азыр суу кирип көбөйгөн учур. Көрө атасыздар, көпүрөдөн бери агып, ашып бул жерде агып жатат. Анткени бул жерде каналдын жээги корук зонасы толук жеке менчик ээлери тарабынан тосулуп, ээленип алган. Аз жеринен сиздерге көрсөтөбүз. Аталган канал толук түрдө бетон уюлмалар менен көрүп турганыңыздардай тосулуп, ээленип алган. Канал кысылып, суу моундай көп агып, көпүрөдөн бери ашып азыр өтө кирген учур экен суунун. Ош шаарынан бери Жеңишбек Шерматов шаардагы бардык каналдарды, суу корук зоналарын, дарыяларды ачуу боюнча чоң бир көлөмдүү жумуш баштады. Анын бири ушул Яккалик каналынын эки жээгин ачуу, кеңейтүү болуп эсептелет. Дагы бир кошумчалай турган маалымат: каналдын эки жээги азыр алынып жатат. Бул жерде техника жүрө тургандай мүмкүнчүлүк жаралат. Дагы каналдын асты дээрлик тазаланган эмес, ылайга, таштандыга толуп тазаланбай калганда, эки жээгинде Кудай буйруса азыр мына курулуштар алынып бузулгандан кийин техника жүрүп, канал тазаланып, ичиндеги ылай, таштандылардын баары алынып, канал тазаланып, баштапкы калыбына келтирилет. Эртең сел келсе, суу мындан дагы көбөйсө, анда могул жашоочуларга дагы коркунуч пайда болуп, суу, сел каптоо коркунучу бар. Ошондуктан азыр мына бузулуп баштады курулуштар. Бул жерде архитектуралык талаптар көрсөтүлгөн. Анын негизинде эки чети толук тазаланып, жумуш жүрүп жатат. Атайын белгилер коюлган, турак үйлөр салынган. Бул жакта коопсуз деп айтууга такыр болбойт. Кооптуу кырдаалды түзүп, минтип, каналдын жээгин тосуп, ээлеп, тарытып, бир өзгөчө кырдаалдын түзүлүшүн шарттап койгон. Азыркы тапта бунун баары ачылып, жөнгө салынып, канал өз нугунда ага турган болуп, кайрадан бул жер ордуна келтирилет.